11 каналында күндүн башкы окуяларын баяндап баштайбыз. Өкмөт электр энергияга болгон тарифин жогорулатат. Ал арада депутаттар мындай кадам элдин нааразычылыгын жаратаарын эскертүүдө. Ал эми Орус премьер-министри Дмитрий Медведев Орус аскерлерин Сириядан чыгарууга сөз берсе, жогорку Рада өкмөттү отставкага кетире алган жок. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул кызы, кутман кечиңиз менен оболу Кыргызстандагы кабарлардан баштайм. Өкмөт тура бир айдан соң электр энергия болгон тарифтерин көтөрүү аракетинде. Депутаттар болсо, элге түшүндүрүү иштери болмоюнча электрди кымбаттаттыруу демилгеси туура эместигин айтышууда. Белге кетсек, өткөн жылы тарифтер бир нече жолу жогорулап, электр энергиясын 700 киловатт-саатка чейин пайдалануу 70 тыйынга көтөрүлгөн. Учурда өндүрүш ишканаларына 2 сом 24 тыйын деп бекитилип, бул тариф алигиче күчүндө. Ошол эле маалда элдин нааразычылыгын жараткан соцфонд төлөмдөрү өз жемишин берди көрүнөт. Башкача айтканда, өкмөт жыйынында социалдык фонддун башчысы Мухамбеткалы Абылгазиев соцфондго төлөнчү камсыздандыруу төлөмдөрүнүн жогорулашы туура эмес болгонун моюнга алды. Эске салсам, тарифтердин жогорулашы боюнча ак сели өткөн жумада митингге чыгышкан. Ал арада дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө өлкөдөгү коммерциялык банктар жана ири ишканалар каражат чогултуп берери маалым болду. Маалыматтарга караганда 2014-жылы биринчи жолу өткөн көчмөндөр оюндарынан соң бизнесмендер ошондой эле бир катар коммерциялык банктар кийинки уюштурууну колдоого кызыктар экендигин айтышкан. Көчмөндөр оюндары экинчи ирет быйыл күзүндө Ысык көл облусундагы Бактуу Дөрөнөт айылында ат майданында өтүү пландаштырылган. Бул үчүн тийиштүү каражат бюджеттен бөлүнөрү буга чейин кабарланган болчу. Орусияга байланыштуу бир жаңылык. Орус премьер-министри Дмитрий Медведев Time журналына берген маегинде Сириядагы согуш операциялары коюлган тапшырмалар аткарылмайынча аяктабашын айткан. Медведевдин айтымында, мындай кандай гана динге ишенгендер болбосун, тала командирлери башкарган жаңы Ливиянын пайда болушун эч ким каалабайт. Мурдараак Дмитрий Медведев Мюнхен жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Батыш менен Орусиянын мамилеси соңку кездер өтө эле солгундап кеткени жана Үчүнчү дүйнөлүк согуштун чыгып кетиши дагы ажеп эмес экендигин эскерткен болчу. Мындан тышкары Орус өкмөт башчысы немис басылмаларына берген интервьюсунда Сауд Арабия менен Батыштын Сирияга карата кургак операциясы узак согушка алып келерин белгилеп өткөн. Ошол эле маалда Украина жогорку Радасы Арсений Яценюктун өкмөтүн кетире албады. Тактап айтканда, ишеним көрсөтпөө тууралуу резолюция 194 депутаттын колдоосуна ээ болуп, дагы 30 добуш жетпей калган. Кененирээк кийинки материалда. Өкмөткө ишеним көргөзбөө маселеси кечээ парламентте добушка салынаардын алдында Яценюкту премьерлик орундун бошотууга президент Петро Порошенко өзү да чакырган эле. Өкмөттү кайра түзүү Украина үчүн соңку саясий кризистен чыгуунун аргасы катары каралып жаткан. Биз өлкөбүздү толук казынасы, куралдуу армия, төлөнгөн карыздары жана пенсиялары менен таштайбыз. Мен парламенттен бүгүн өлкөнүн келечеги жөнүндө туура чечим кабыл кылышын өтүнөт элем. Биз мамлекетти абийир, ар намыс менен жаңы премьер-министрге тапшырабыз. Премьер Яценюктун отчету кылгандан кийин азыр 422 орундуу Украин парламентинин 274 депутаты өкмөттүн ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Бирок өкмөткө ишеним көргөзбөө жөнүндө резолюция добушка коюлганда 190 эле депутат колдоду. Өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу маселе эми Раданын кийинки сессиясына калды. Жыйын 6-сентябрда башталат. Шейшембиде жүздөгөн кишилер Киевдеги жогорку Раданын имаратына чогулуп, премьер-министр Арсений Яценюктун отставкасын талап кылышкан. 11 каналы жаңылыктарды улантат. Интернатты бүтүргөн балдарга мамлекет тарабынан кам көрүү тууралуу мыйзамга жаңы өзгөртүүлөрдү киргизүүнү жарандык коомдун өкүлдөрү сунуштап жатышат. Алардын айтымында, балдар үйүндө 11 миңге жакын бала тарбияланса, жыл сайын 400гө жакын бала ушул жашы жеткендиги үчүн өз үйлөрүн таштап, көпчүлүгү коомчулукта өз ордун таба албай кыйналышат. Бул тууралуу кененирээк материалды уккан соң, ушул эле теманы улай маегибизде баштайбыз. ОСС коомдук кайрымдуулук фонду мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, анын натыйжалуу иштешине көмөк көрсөтүүнү пландап жатат. Алардын негизги максаты интернатты бүткөн балдардын келечегине жакшы шарттарды түзүп берүү. Бул демилге АКШ жана Улуу Британиянын колдоосу менен ишке ашмакчы. ЮНИСЕФтин расмий маалыматына караганда, учурда Кыргызстандагы балдар үйлөрүндө жана интернаттарда 11 миң бала тарбияланууда.
Жыл сайын бул мекемелерди 15-18 жаштагы 450дөй бала бүтүрүп чыгат. Oasis фондунун өкүлүнүн айтымында, балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнүн басымдуу көпчүлүгү каалаган окуу жайына өтө албай, иш таба албай кыйналып келет. Мы им помогаем восстанавливать документы, даже иногда без свидетельства. Биз аларга документтерин кайрадан калыбына келтирүүгө жардам беребиз. Документтерин алган соң аларга жумуш таап, эгер билими жана социалдык колдоо болсо, жашаганга турак жай табуу оңой болот. Если у них будет хорошее образование. Кыргыз Республикасынын мыйзамында ата-энесиз калган балдардын укугун коргоо мамлекет тарабынан каралган эмес жана интернаттан кийин мындай балдар мамлекеттен эч кандай жардам албайт, аларга жөлөк пул да тийбейт. Мы хотим. Биз мыйзамга өзгөрүүлөрдү киргизип, жетимби, жетим эмеспи, балдар үйүндө чоңойгондордун акысын бир кылып, жыл сайын медициналык көмөк көрсөтүлсүн дейбиз. Эч болбосо ден соолугун текшерүүгө мүмкүнчүлүк болуш керек. Бул демилгенин алкагында иштеп жаткан мыйзамга Кыргызстанда жаштардын бул категориясынан укугун коргоо, аларга жардам көрсөтүү боюнча өзүнчө мамлекеттик багыт иштелип чыгат. Интернатта аяктагандардын кийинки тагдыры туурасында сөзүбүздү Бишкек шаардык кароосуз калган балдар жатаканасынын социалдык кызматкери Нуркыз Үсөн кызы менен улантабыз. Нуркыз, куш келипсиз 11 каналынын студиясына. Айтсаңыз, мисалы, сиздердин жатаканада бойго жетип калган өспүрүмдөр кандай жардам көрсөтүлөт, анан алар дегеле эмнеге муктаж? Бүгүнкү күндө биздин социалдык жатаканада 60 бала. Негизинен эле биз 60 баланы гана камсыз кыла алабыз. Бүгүнкү күндө булардын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Биз аларды эмне менен далилдей алабыз? Албетте, бизге келип кайрылган балдардын негизинде далилдей алабыз. Өзүңүздөр көрүп билип жүргөндөй эле баягы сыртта турмуш шартынан кыйналган балдар миңдеп саналат. Алар ушундай жатаканаларга муктаж болуп жатат. Алар баягы кыйынчылыктын натыйжасында көп нерселерди жасашы мүмкүн. Балким сырттагы кылмыш иштерин, баягы өзүнүн аларга эч кандай багыттар жок калат дагы, анан интернаттан чыккандан кийин алардын жакындары да жок болот. Аларга багыт көргөзгөн дагы адамдар жок болушу мүмкүн. Ошон үчүн алар коомубузга, өлкөбүзгө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Кандай таасирлер? Ушул кылмыштуулук боюнча дагы аларга мындай убактылуу гана жашоо максаттуу болуп калат да. Ошол сиздердин жатаканаңызга келген балдарга билим жаатында кандай жардам бере аласыңар? Биздин оюбузча биздин жатаканадагы балдарга биз баягы окуу боюнча аларга биздин психологдор жардам көргөзөт. Социалдык жумушчулар жардам көргөзөт. Аларга багыт көргөзүп, мисалы, жумуштуулук менен камсыз кылганга аракет кылабыз, окутканга аракет кылабыз. Мисалы, биздин өзүбүздүн гана жумушту мисал кылып кетебиз. Бизге балдар көпчүлүгү билими жок келишет. Өзү 23 жашта болсо дагы, 22 жашта болсо да билими жок келет. Биз аларды окутууга жардамдашабыз. 9-дун көөлүгүн албай келишет. 9-дун көөлүктөрүн алып беребиз. Анан аларды андан сырткары дагы биз окуу жайларга багыттайбыз. Кээбилери бюджеттик багытта өтөт, мисалы 11 классы бүткөндөн. 9-дун багытындагылар да эч кандай аларга жол жок. Анан биз ойлойт элек баягы алар деген иштешет, окушат. Анан мамлекет балким ушуларга балким баягы бюджеттик орундарды таап, ушул жаатынан жардамдашаттыр. Андан сырткары дагы жумуш кызматы менен дагы камсыз кылса жакшы болмок. Башка катардагы эле балдар сыяктуу жашоодо аларда ордун табыш үчүн ошондой өспүрүмдөргө мамлекет кандай жардам бериши керек деп ойлойсузчу? Эмне жетишпей жатат аларга? Биз балдар үчүн аларды көпчүлүк азыр жумуштарга билим талап кылынат. Ушул билим жаатынан жардам берсе, аларга жеңилдетүүлөр болсо, алар сөзсүз түрдө алар ары жакка алып кете алышат балдар. Алар деген турмуштун кыйын шартына уже көнүп калышкан. Кыйын шартын алар жеңе алышат. Анан болгону гана мамлекеттен баягы ошо окууларына бир аз жеңилдетүүлөр болсо, багыттарына мисалы сөзсүз түрдө жакшы жумуш табыш үчүн сөзсүз түрдө билим керек болот, түшүнүк керек болот. Анан ушул жаатынан мамлекет балким жумуш орундары менен бир аз камсыз кылаттыр. Билими бар бала ал сөзсүз түрдө жумуш орун менен камсыз боло алат.
Бізде азыр 9-дун базасында барган студенттерге, биздин бүтүрүүчүлөргө эч жерде бекер окуу жай жок. Рахмат сизге маегиңиз үчүн. Сиздер болсо 11 каналынын кийинки бөлүгүндө бул жаңылыктар менен кабардар болосуз. Коңшу Тажикстандагы жаңылыктардан Орусиядан жөнөтүлгөн акча сомони менен алмаштырылмай болду. Ошол учурда Йемендеги кыргындын кесепети эмнеге алып келгендигин Бириккен Улуттар Уюму маалымат берди. Айрыкча набыт кеткендердин катарында балдардын саны арбын. Биринчи жолу кыргыз желеги Антарктидада желбиреди. Жер шарынын эң соок материгине кыргызстандык студент алып барган. Коңшу Тажикстандагы жаңылыктардан Орусиядан жөнөтүлгөн акча сомони менен алмаштырылмай болду. Улуттук банктын мындай чечими эл арасында нааразычылыктар жаратууда. Анткени акча которуулардын айынан сомони менен алгандар $8 айырмачылык чыгып жатканын айтышууда. Ал арада эксперттер Тажикстандагы бул жаңы эреженин айынан банктардагы 50 миллиондон ашык доллар түшпөй өлкөдө кара валюта базары пайда болот дешүүдө. Маалыматка караганда азырынча орус рублуна карата чектөө киргизилип жатат. Жакын аралыкта доллар менен евро дагы сомониге которулушу мүмкүн. Йемендик аскердик операциялар менен кагылуучуларда 2015 жылдын март айынан бери 6000 адам каза тапкан. Алардын 700-ü балдар болуп саналат. Мындай маалыматты Бириккен Улуттар Уюму билдирүүдө. Йеменде куралдуу чыр-чатактар дагы деле уланып, козголомчулар экинчи жагынан экс-президент Али Абдали Салех армиясынын бир бөлүгү, ал эми үчүнчү тараптан президент Абдраб Мансур Хадиден куугунтук чегендер дагы деле тирешүүдө. Эми ушул үчүнчү күчтөрдү абадан жана жерден араб коалициясы колдоп турат деген маалымат айтылып келет. Коалиция авиациясында өткөн жылдын март айында эле ушул козголоңчулар көзөмөлдөп турган райондорго чабуул жасалып келген. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктардан кыргызстандык студент Талгат Суаналиев биринчилерден болуп кыргыз желеги менен жер шарынын түштүк уюлундагы Антарктидада сүрөткө түштү. Жер шарынын эң суук материги Антарктидада жүргөн мекендешибиз эл аралык фото сынактан баш байгени утуп алган. Талгат бир нече күндөн кийин сапарын андан ары Аргентинада улантарын өзүнүн Facebook баракчасында жазып чыккан. Антарктидадагы материктин аянты 14 миллион чарчы чакырымда турат. Антарктидада расмий түрдө 1820 жылы орус экспедициясы тарабынан ачылган болчу. Ушундай жаңылыктардан соң сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуз.